Үйлөнөйүн деген эркектер аялдарды тандап алуучу бир базар курулуптур. Анын базар деген аты эле болбосо, ал 7 кабаттан турган бир имарат экен. Бир күн үйлөнөйүн деген бир жигит ошол имаратка туш болот. Ал асмандан издегенин жерден тапкандай сүйүнүп, ошол имаратка баш багат. Биринчи кабаттын кире беришинде бул кабатта ыймандуу колунан иш келген аялдар бар деген жазуу бар экен. Жолоочу аны бир дем менен окуду да, биринчи кабатка кирбестен экинчи кабатка көтөрүлдү. Бул кабатта ыймандуу колунан иш келген балдарга жакшы эне болуучу аялдар бар деп жазылып туруптур. Жолоочу аны да кунт коюп окуду да, ичкери кирбестен 3-чү кабатка көтөрүлдү. 3-чү кабатта бул кабатта ыймандуу колунан иш келген балдарга жакшы эне болуучу өңдүү түстүү аялдар бар деп жазылган экен. Аны окуган жолоочу сүйүнүп, ичкери кирүүгө кадам шилтемекчи болот. Бирок үстүндө мындан да жакшысы болуп жүрбөсүн деген ой аны үстүнкү кабатка көтөрүлүүгө аргасыз кылды. 4-чү кабатка чыкса, ал жерде бул кабатта ыймандуу колунан иш келген балдарга жакшы эне болуучу өңдүү түстүү күйөөсүн сыйлаган аялдар бар деп жазылыптыр. Жолоочу ошол кабатка кирүүгө бел байлады. Бирок баягы эле мындан жакшысы болуп калар деген үмүт аны 5-чи кабатка алып чыкты. Анда бул кабатта ыймандуу колунан иш келген балдарга жакшы эне болуучу өңдүү түстүү күйөөсүн сыйлаган бай аялдар бар деп жазылыптыр. Эмнегедир жолоочу бул кабатка кирүүнү ойлогон да жок. Ал дароо эле 6-чы кабатка көтөрүлө баштады. 6-чы кабатта бул кабатта ыймандуу колунан иш келген балдарга жакшы эне болуучу өңдүү түстүү күйөөсүн сыйлаган бай жана тектүү аялдар бар деп жазылган экен. Жолоочу аны бир сыйра окуп 7-чи кабатка көтөрүлдү. 7-чи кабатка маңдайы жарыла чуркап чыккан жолоочунун кубанычы суу сепкендей боло түштү. Ал жерде сен бул кабатка чыккан 4.363.748 эркексиң. Бул кабатта эч кандай аял жок. Анткени бул кабат эркектер эч качан ыраазы болбойт деген сөздүн далили. Бизге келгениңиз үчүн чоң рахмат. Эскертүү, бул кабатка чыккан адам кайра артына кайта албайт. Сизди өзүбүз узат коебуз. Күнүңүз көңүлдүү улансын деп жазылган экен. Көзү ымыр-чымыр болуп, таң калып, жазууну толук окуй албаган жолоочуну эки чоң жигит келип сүйрөп, ачык турган эшиктен ары алып чыгып кетишет. Эң кызыктуусу, бул имарат канча убакыт иштегени белгисиз, бирок бул имараттан эч бир эркек аялдуу болуп чыккан эмес дешет. Анткени эркек ыраазы болбойт. Ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандар, турмуш куруу, үй бүлө куруу бул тоокелдин иши. Эч качан сиз өзүңүзгө 100% жага турган аял, 100% жага турган эркек таба албайсыз. Бизде жакшы сөз бар. Сүйүү никеден кийин башталат деген. Ошондуктан тобокел кылыңыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, аялга үйлөнүүдө 4 нерсесине карап үйлөнгүлө. Үй бүлөсүнө, мал мүлкүнө, сулуулугуна жана динине. Силер динине карап үйлөнгүлө, бактылуу болосуңар дейт. Анткени сиздин үй бүлөңүз бул дүйнөдө түбөлүк калуучу эмес. Ошондой эле сиздин байлыгыңыз түбөлүк калбайт бул дүйнөдө. Байлык колдун кири. Сиздин сулуулугуңуз көп болсо 20 жыл турушу мүмкүн. Андан кийин кетет ал сулуулугуңуз. Ал эми урматтуу туугандар, бул дин түбөлүк кылат. Бул дин сиздин жашооңуз. Дин бул биздин жашоо. Эгерде динсиз бактылуу болом деген адам бул адашат. Ошондуктан динине карап үйлөнгөн адамдар бактылуу болот, алар утат. Канчалаган сулуу инсандар бар. Мен ушул сулуулугум менен бактылуу болом деп. Бирок ал ошол сулуулугунун айынан өлүп жатат. Канчалаган инсандар бар. Мен ушул байлыгым менен бактылуу болом деп. Бирок бир аз өткөндөн кийин ошол байлыктын айынан ал өлгөн адам. Канчалаган инсандар өзүнүн ата тегине ишенип, мен ушул ата тегим менен бактылуу жашайм дейт. Бирок ошол ата тегинин айынан өлүп жатат. Демек булардын баары бактылуулук эмес. Бактылуулук бул динде. Эгерде сиз динсиз мен бактылуу болом десеңиз, динсиз мен бактылуу жашай алам десеңиз, сиз адашасыз.